Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сөздөн ишке программасын баштайбыз. Сиздер улуттук 1-чи жана Ала тоо 24-тү көрүп жатасыздар. Өткөн айда мамлекет башчы өлкөнү 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасын бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон болчу. Азыр ар бир тармак боюнча алгылыктуу иштер башталды. Анткени бул стратегиялык документ кагаз жүзүндө гана калбастан реалдуу кадамдар ишке ашышы керек. Туруктуу өсүштү камсыздоого, калктын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган улуттук программада эң оболу аймактарды өнүктүрүү, экономикасы кубаттуу мамлекетке айлантуу деген приоритеттер турат. Ушул багытта кеп кылуу үчүн биз студияга экономика жана коммерция министринин 1-чи орун басары Чоро Сейитовду студияга чакырдык. Чоро Сейитович, саламатсызбы дагы бир жолу, кош келдиңиз. Эми программабыздын өзү дагы сөздөн ишке деп турат. Азыр президент кол койгон ушул 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасында дагы бардык жазылган сөз кооз болуп кагазда калбай ишке ашышы керек болуп турат. Мезгил талабы да болуп турат. Ушул улуттук өнүктүрүү программада өлкөнү орто мөөнөттө өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу анан максаттары так жазылып турат да. Сиздин пикир боюнча бул мамлекеттик программанын маңызы эмнеде, кандай милдеттерди коюп турат алдыга? Рахмат, Расул мырза. Эми эң биринчиси, ооба президент жакында кол койду. Бул бизге кол коюу менен жол ачып берди. Бүгүнкү күнү биздин министрлик жана башка министрликтер ошол жол картасын иштеп жатышат. Ошол жол картасына бизге убакыт берилген. Ушунун ичинде биз 26 жылдан баштап 30 жылга чейин биз азыр иш чараларды иштеп чыгабыз. Сөзсүз бул биздин программабыз эң биринчи бул жөнөкөй адамга, ар бир Кыргызстанда жашаган адамга каралган болчу. Бул ушул жашоосун өзгөртүү жана ушу жашоосун оңойтуу жагынан. Бул эң биринчи максат. Экинчи максат бул бизде бир нече максаттар коюлган. Бул мындай максаттуу ориентирлер деп коебуз. Бул ичинде ушул ички дүң продукциясын көбөйтүү, ар бир адамга ички дүң продукциясын көбөйтүү, жумушсуздукту жоюу, жана кедейчиликти ушул жоюу жагынан да жана башкалар максаттар коюлган. Өзгөчө мындай президент дагы, анан биздин министр кабинет башчысы дагы өзгөчө койгон бизге талаптарды коюшкан. Бул биринчиден ошо региондорду өнүктүрүү жана чакан бизнести өнүктүрүү жагынан өзгөчө талаптар коюлган. Биз ошол бүгүнкү күнү иштердин баарын ошо регионго байланышкан жана ошо региондо жашаган элдерге байланышкан иштерди аткарып жатабыз. Мына өзүңүздөр да айтып атасыз, жана ушу телекөрсөтүүнүн аты да сөздөн ишке деген аталат. Мындай сөздөн ишке деген мен азыр мисал келтирип кетейин. Мисалы 26 жылга чейин түзүлгөн улуттук өнүктүрүү программасы толугу менен аткарылып жаткан жана ушул көп максаттуу ориентирлер 24 жылдын аягы менен бүткөн. Ошо алдыда дагы 2 жыл бар болчу. Ошо 2 жылдын ичинде мына 25 жылга дагы биз бир нече максаттарды койгонбуз. Ошонун жылдын ичинде биз бүтүрөбүз деп толугу менен бизде ишенич бар. Анан кирбей калган иш чаралар ушул жаңы программага кирет. Ошондуктан толукталат, ооба. Биз мисалы ушул мурунку программа эски деп айтпай эле коеюн. Мурунку программада мисалы ар бир адамга $1500 Америка доллары ошо ички дүң продукция ар бир адамга каралат деп ойлогонбуз. Бирок ага карабастан биз ашып кеттик. Мисалы $2440 менен бүтүргөнбүз 24 жыл. Бул мындай айтса $1000 ашык болуп кеткен. Эки эсе көп. Эки эсе жакын 1,5 эсе деп айтсак болот. Анан ички дүң продукциясын дагы биз ойлогонбуз 5% менен өсөт деп, биз 5% эмес, андан ашык, ушу 5% ашыгыраак биз ички дүң продукция өсө баштадык. Мындай көрсөткүчтөргө жетүүгө эмнелер негизинен себеп болуп берди? Эң негизги себеп бул биздин, мындай эгерде айтсак, эң негизги себеп бул ошол саясаттык эрк болду да. Себеби ар бир бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, мурунку учурларда коррупция деген аябай чоң болчу. Салыкты төлөбөө деген
иштер болчу, салыктан качуу деген иштер болчу. Мыйзамсыз көмүскө аракеттер болуп келген. Ошол болуп келген. Ошол мына 21-жылдан баштап ошого жол бербей, өзүңүздөр көрүп атасыздар, күндө иштер мамлекет тарабынан, УКМК тарабынан жана башка министрлик тарабынан иштер өткөзүлүп жатат. Экономика министрлиги, финанс министрлиги жагынан бул ошол казынаны көбөйтүү жагынан иштерди өткөзүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол эң биринчи ошол саясат керек. Экинчиден бул ушул салыктарды чогултуу боюнча. Ушул салыкты чогултуу боюнча биз системаны оңдодук. Толугу менен экономика министрлиги, финанс министрлиги, салык кызматы, бажы кызматы ушул эң негизги 4 мамлекеттик орган ушул жагынан казынаны толтуруу боюнча иштерди өткөздү. Биздин бүгүнкү күнү эгерде мына 200 миллиард сом менен биз иштерди баштасак, бюджеттин ушу көлөмү болчу, бүгүнкү күнү ушул 700 миллиард сомго чейин көбөйтүү жагынан уже жакындап баратабыз. Бул мындай карасак, бул 2 эмес, ушу 3 эсе көбүрөөк биз ушул бюджетти толтурдук. Ошондуктан бүгүнкү күнү мамлекеттин бүгүн колунда бар. Кээ бир иштерди эртерээк бүтүрүп атабыз. Бүгүнкү күнү мектептерди да салып атабыз, бизнеске да жардам берип атабыз, жолдор да салынып атат. Мына жакында эле маалымат чыгып кетти ушул финанс министри тарабынан. Ушул профицит менен биз былтыркы жылды да бүтүрүп атабыз. Азыркы учурда дагы мына 5 айдын жыйынтыгы менен, 6 айдын жыйынтыгы менен азыр профицит байкалып атат. Бирок ушул профициттин негизи ушул жылдын аягында эсептейт да. Ооба. Ошол бизге ушул мүмкүнчүлүк берип, биз азыр ушул мамлекеттик чыгашкаларды көбөйтүп, ар бир тарамакка ошол акчаларды чыгарып берип атабыз, каржылоо жагынан. Абдан жакшы, Чоро Сейитович, өзүңүз кептин башында айтып калдыңыз, ушул мамлекеттик программанын алкагында аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасайлы деп турабыз депчи. Анан сөзсүз ал үчүн аймактарга каражат бөлүнүшү керек. Жылына канча каражат бөлүнүшү мүмкүн? Ал каражаттарды каржылоо, анан ал каражаттарды эффективдүү пайдалануу деген да бар. Ушул механизмдер кантип ишке ашат? Рахмат, бул жана айтып кеттим, туура регион Кыргызстан региондордон турат, шаарлардан турат. Чоң шаар, жакан шаарлар, чоң айыл өкмөттөрдөн, кичинекей айыл өкмөттөрдөн. Бүгүнкү күнү ошол экономика министрлиги тарабынан жана башка мамлекеттик органдардан биз эң 3 негизги программаны иштеп чыкканбыз. Ушул эң биринчиси бул ушул мамлекеттик программа, ошо региондорду өнүктүрүү, социалдык, экономикалык өнүктүрүү жагынан программаны иштеп чыкканбыз. Экинчи программа бул ушул опорные точки развития деп коебуз, ошол шаарларды камтыйт. Үчүнчүсү ошол локалдык демилгелерди колдоо боюнча. Бул биздин 3 негизги программабыз. Бул программалар аркылуу биз ушул региондорду өнүктүрүү жагынан иштерди алып баратабыз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ушул мен жана да айтып кеттим, ушул ишкерликти колдоо жагынан дагы иштер болуп атат. Бул биздин бүгүнкү күнүбүздө бири жакында эле бул НАСЯ программасы чыккан, ушу кредиттик программа. Бул кредиттик программа ар бир мисалы ишкерге 5 миллион сомго чейин кредит каралган. Бул программа боюнча жалпы көлөмү бул 500 миллион сом. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ушу аялдарга өзүнчө, келиндерге ушул ишкерлер, келиндер, ишкер аялдар бар бизде. Аларга дагы өзүнчө дагы Азиялык өнүктүрүү банкынан тарабынан акча, каражат каралган болчу. Бул 500 миң доллардын тегеринде, эгерде сомго айландырсак, 45 миллион сом. Ошо аялдарды колдоо боюнча, ишкерлер аялдарды колдоо боюнча ошол акчалар каралган. Андан тышкары айтчу нерсе, ушул 3 программа айтып кетпедимби? Ошо 3 программа боюнча биз бүгүнкү күнү 7 миллиард сомубуз бар. Бул ошо республикалык бюджеттен, өнөктөштөрдөн, ошол өнөктөштөрдүн каражаттары, бизнестин каражаттары жана ошол жергиликтүү бюджеттердин каражаттары. Жалпы 7 миллиард сом бар. Бирок ушул 7 миллиардты биз 7 миллиард эмес, 15 миллиард сомго чейин жеткизгенге ушул максатыбыз бар. Себеби ар кандай жерлерден
жаңы ишканалар ачылса, жаңы жумуштар ачылса, жумуш орундар ошол жерден дагы салыктар төлөнөт, ошол аркылуу дагы киреше да түшөт, ошол аркылуу дагы биз ойлоп атабыз 15 миллиард сомго чейин каражатты көбөйтүүбүз деп. Бул өзүңүздөр билесиздер 5 жылга да каралган, ушу региондорду биз жыл менен карайбыз, период менен. Ушул 5 жылдык программабыз, жалпы программабыз бар. Эң аягында мындай ар бир программаны карасак, бул элдин ар бир жарандын жашоосун оңойтуу, өзгөртүү, оң жака жана ошол жумуш ордун түзүү, жана ошол салык базасы пайда болсун деп, анан ошол салыктарды көбөйтүү, салык төлөмдөрүн көбөйтүү жагынан биз ошол 3 тармак менен баратабыз. Жакшы. Бул эң негизги иштер. Дагы айтчу нерсе, бул айтып кеттим, жана башка бизде программалар бар, ошо региондорду өнүктүрүү боюнча, колдоо боюнча, жана ошол ишкерлерди колдоо боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, бул бир айыл бир продукт. Бул илгертен бери келе жатат. Бүгүнкү күнү ушул бир айыл бир продукт бүгүнкү күнү ушул өзгөчө наамга ээ болду. Бул улуттук экономикалык долбоор деп наамга ээ болду. Бул жагынан дагы эмки жылга биз бир оюбузча 5 миллион доллардын тегерегинде акчаларды бюджетке киргизебиз деп ошондой ойлор бар. Бүгүнкү күнү эгерде ушул улуттук долбоордун арты менен эле ушул бап деп коебуз. Бир айыл бир продукттун ошого 5 миллион доллар каралат деп ойлоп атабыз. Бул эң өзгөчөлүгү бар бул программанын, өзүңүздөр билесиздер. Ковид учурунда мисалы сырттан бизге чийки заттар, товарлар келбей калган. Көп ишканалар токтоп калган. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Өзгөчөлүгү ар бир продукт ушул долбоор боюнча ошол жергиликтүү чийки заттардан жасалат. Ошондуктан өзүбүздө өндүрүп, өздөрү өндүрүп, сүт болобу, эт болобу, чөп болобу, ошол продукттардан мындай айылда бар тоо же тоонун этегинде, тоонун үстүндө, жаныңда өскөн бүт ошол өсүмдүктөрдөн жасалган болчу. Ошондуктан ушул бап аркылуу ушулардын жумуштары, иштери токтогон эмес. Ушул да артылышы болду. Анан алардын да экспорту да өскөн болчу. Жана ички республиканын ичинде да ошол товарлары өнүгүп, анан сатылган болчу. Бул эми азык-түлүк коопсуздугу жаатында да абдан маанилүү болуп турат. Анткени президенттин койгон дагы тапшырмасы бар. Биз баягы импорттоочу эмес, экспорттоочу мамлекетке айланышыбыз керек депчи. Негизги азыктар өзүбүздө өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок анын көлөмү канчалык өсүп жаткан, ал канчалык экспортко чыгып, кайрадан эле биздин экономикабызга канчалык пайда салым алып келип жатат деген дагы маселе бар болчу да. Чорос Сеетович, аймактарды өнүктүрүүдө ушул мамлекеттик программанын өзүндө дагы өнүктүрүүнү башкаруу деген бир пункт турат да, мындайча термин деп алалы. Башкаруу демекчи ошол башкарган киши ким болушу мүмкүн? Бул район башчысы, облус башчысы болобу, же айыл өкмөттүн башчысы болобу? Анткени ошол программадагы баардык каралган долбоорлорду иштеп чыгып, аны ишке ашыруу үчүн бир жооптуу адам болуш керек да. Ооба. Ким болушу мүмкүн? Туура айтасыз. Бул ошол башкаруу менен, башкаруу жагынан, өнүктүрүү жагынан бул өзгөчө бир тармак бизде каралган болчу. Бул ар бир чечим бул ушу маалыматтын негизинде жана компетенциянын негизинде ишке ашырылышы керек. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, Санарип аймак платформасы бар. Бул Санарип аймак платформасы бүт маалыматтар бар. Мисалы, ар бир үйдө, түтүндө канча адамы бар, канча мал башы бар, канча жери бар деген бүт баары киргизилген. Ошонун негизинде, маалыматтын негизинде анан ар бир айыл өкмөтү же район болобу өз социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгат. Социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын мисалы район акими иштеп чыгат жана айыл өкмөтү иштеп чыгышат. Бул мына эң негизги мындай төмөн деңгээлинде айыл өкмөтүдөн башталат, анан район деңгээлинде башталат. Ошол өнүктүрүү ошол жерден жана ошол өнүктүрүү менен өнүктүрүүнү башкаруу деген процесси
Демек ар бирине милдеттер коюлат так коюлат. ооба туура айтасыз. Анан жакында эле көп жолу айтылып кетти, бирок дагы эле кайталап коеюн. Мына жакында эле 450ден ашык айыл өкмөтү бар болчу, бүгүнкү күнү 231 айыл өкмөт. Бул мурунку чачырандуураак болчу да, бүгүнкү күнү биз бириктирип натыйжалуу болсун деп ушул иштерди алып барып атабыз. Бирок ошону менен бирге ушул айылды башкаруу, айыл аймагын башкаруу жагынан дагы бул жаңы абал болуп атпайбы? Ушул жаңы абал болуп, жаңы көйгөйлөр жана жаңы чакырыктар пайда болуп атат. Ошого дагы биз жооп беришибиз керек, жана ушул башкаруу жагынан дагы жооп беришибиз керек. Себеби мындай ыңгайлуу жагынан дагы, современный жагынан дагы ушул башкаруу болушу керек. Биз иштер ал жагынан да иштер өткөзүп жатат. Бирок ошону менен бирге биз мен айтып кетишим керек, бул бир күндө эмес, 2 күндө эмес, ошол биз 2-3 жылдын ичинде ошо натыйжалары, результаттарын биз көрөбүз. Абдан жакшы. Эми баягы жакырчылыкты жоюу, жумуш орундарын түзүү, инвестициянын көлөмүн көбөйтүү боюнча да айтып калбадыңызбы? Биздин өлкө тарыхында билесиз, ушул инвесторлорго дагы иштөөгө, баягы ишти натыйжалуу алып барууга мүмкүнчүлүк бербей келген учурлар бар да. Азыр буга албетте өз кезегиндеги бюрократия деген нерсе тоскоол болуп келген. Азыр мына ошо менен дагы күрөш жүрүп жатпайбы? Бюрократияны мүмкүн болушунча болтурбоо үчүн инвестиция тартуу дагы айыл аймактарга, региондорго абдан маанилүү. Бул багытта сиз кандай көрүп атасыз улуттук программаны ишке ашырууну? Туура айтасыз. Бюрократия дагы бир чоң көйгөй. Бир жагынан бюрократия керек нерсе. Айтып кетчүңүз, керек нерсе, себеби ар бир процесс бюрократический процесс менен өтөт. Экинчиден, бюрократия жагынан дагы биз биздин 2030 программабызга дебюрократизация иштерин киргиздик. Ушул дебюрократизация жагынан дагы кандай барьерлер, тоскоолдуктар бар болсо, ошол жагынан дагы биз мамлекет тарабынан өзгөртүүлөрдү жана ушул тоскоолдуктарды жоюу боюнча иштерди алып барып атабыз. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, 23-жылы акселератор программасы өткөн болчу. Ошол жагынан дагы биз иштерди алып барган болчубуз. Ушул пилот түрүндө өткөн болчу. Быйыл дагы бир нече акселератор аркылуу биз бир нече иштерди алып бардык. Бул дагы тоскоолдуктарды чечүү жагынан иштерди алып барган. Мисалы, мурун эгерде документ алыш үчүн 100 күн кетсе, бүгүнкү күнү ушу 30 күнгө чейин кыскарды. Мурун болсо 1 ай болсо, азыр 3 күн ичинде каралышы керек. Ошондой ушул бул ишкерлерге жана жөнөкөй жарандарга жардам берүү жагынан дагы алардын акча тарабынан, убакыт тарабынан, документ топтоо деген бар. Ушул үнөмдөө жагынан биз иштерди алып баратабыз. Себеби бул ар бир биздин ишибиз экономикага жана социалдык тармакка түрткү берет, оң түрткүсүн берет. Инвестиция жагынан дагы, эгерде инвестор эртеси күнү келсе, бүгүн келсе, ага да убакыт тар. Ар бир минутасы, мындай айткандай, акча, баалуу болот. Ошондуктан ал жагынан дагы биз иштерди алып барып атабыз. Бат ылдам түрүндө маалымат берип, жерин бөлүп берип, светин кошуп берип, суусун кошуп берип, ошол иштер жагынан иштерди алып барып атабыз. Инвестиция бул салык саясаты, инвестиция саясаты, бажы саясаты жана башкалар. Мисалы, ошол эле бизге инвестор келем десе, инвесторго салык стабилизация режимин бере алабыз. Мисалы, чоң көлөмүндө инвестиция кылса, мисалы $500 миллион же $1 миллиард, биз ошого өзгөчө шарт түзүп беребиз. Мына мисалы ошол салык кодексине жыл сайын өзгөртүүлөр киргизилет. Эгерде бирок ошол эле учурда ошол чоң инвесторго биз 10 жылдык мөөнөттө, 20 жылдык мөөнөттө биз салык бир эмесин, тарифин, ставкасын бере алабыз. Бажы жагын, эгерде биякта чоң ишкана курулса, бажы жагынан дагы инвестор да
расход болбосун деп биз ал жагынан да бошоп бере алабыз. Ошондо мүмкүнчүлүк бар. Жеңилдетилген шарттар болот. Шарттар болот. Атайын режимдер бар, ошого жараша биз ошо режим менен колдонуп, ошо инвесторго шарт түзүп беребиз. Андан тышкары мындай карасак, ар бир мисалы ошол эле Баткен облусунда өзгөчө инвестициялык өзгөчө статусу бар, жана өзгөчө салык жана инвестициялык климат түзүлгөн. Ал жагынан дагы карасак болот. Эгерде Баткенге инвестор ишкана ачам десе, сырттан келген же ички, ал жагынан дагы биз шарт түзүп беребиз. Эгерде мындай айтып берсек, инвесторлорго көп бизде шарттар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн болчу. Жакшы. Сиз айтып атпайсызбы, баягы жеңилдетилген салык режимдери бар, бир катар шарттардын ичинде ошол административдик процедураларды кайра эле айланып келип болушунча дебюрократизация кылып кыскартып жөнөкөйлөштүрүп атабыз депчи. Бирок инвесторго башкы кепилденген нерсе бул аны коргоо деген болуш керек. Ушул өзү негизи кантип ишке ашышы мүмкүн? Кантип корголот анын? Эми коргоо маселеси бул эң маанилүү маселе. Себеби инвестор Кыргызстанга келип аткандан кийин же ички инвестор акчасын салып аткандан кийин ал эртеси күнүндө ойлойт, менин каражаттар эмне болот деген. Бул жагынан бизде мисалы 5-6 орган көзөмөлдөйт бул тарапты. Мисалы ошол эле УКМК деп айтсак болот. Экинчиден ошол салык кызматы, экономика министрлиги, бирок эң негизгиси бул улуттук агенттиги, ошол инвестиция тартуу боюнча улуттук агенттигибиз бар. Бул агенттигибиз ошол инвестиция жагынан инвесторлорду коргоо боюнча, алардын каражатын сактоо боюнча жоопкерчилиги бар. Ошол жагынан биз ушу сырттан келген инвесторго толугу менен шарттарды түзүп беребиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күнү инвесторлор келип атышат. Мисалы ар бир жыл сайын миллиардка жакын доллар түз инвестициялар келип атат. Бул жөндөн жөн эмес. Бул эртеси күнү ойлошуп биз Кыргызстанга акчасын, каражаттарын салып атышат. Кепилдик болгон үчүн келип атышат. Ошо кепилдик болгон үчүн келип атышат. Бул бүгүнкү күнү мындай эгерде экономика көрсөткүчтөрүн карасак дагы, бүгүнкү күнү ошо экономикабыз дагы аябай күчтүү, чоң болуп өсүп атат. Ошо экономиканын жана айтып кеткендей, ушу 9% менен быйыл болсо 10% менен өсүп атат. Бул эң жакшы көрсөткүчтөр деп айтса болот. Бул бүт баары ошо инвестордун күчү менен, ар бир инвестордун күчү менен биздин экономикабыз өзгөрүп атат жана жумушчу орундар түзүлүп атат. Андан тышкары да айтып кетишим керек, бүгүнкү күнү инвесторлор ишканаларды ачып, бизге шарттар түзүп, бизде бүгүн ушул жумушсуздуктун деңгээли бүгүнкү күнү ушу 24 жылдын аягы менен 3,7%га чейин түшкөн болчу. Андан мурун эгерде статистиканы карасак 5-6-7% болчу эле. Бүгүнкү күнү эгерде экономикалык термин менен айтсак, бүгүнкү күнү бүт бош болгон бош колдор, бош жумушчу күчтөр экономикага камтылган. Эркектердин мисалы саны ичинен ушу 74% эркектер иштешет, аялдардын саны где-то 46%. Калган аялдар болсо үйдө отуруп балдарын багышат мисалы. Бирок ошону бирге бүгүнкү күнү экономикабыз жумушчу кадрларга ушу талап кылып атат. Муктаж болуп турушат дагы эле ушул квалификациясы чоң, деңгээли чоң ошондой жумушчу ушул орундар да бар жана жетишсиз. Чоро Сейтович, ушул багытта бир тактоо үчүн суроо да. Мына сиз азыр цифраларды көрсөтүп атасыз, статистиканы келтирип атасыз, деген менен мына дагы жумуш орундары бар, канча деген бош турат деп атасыз да. Биз азыр аймактарды өнүктүрүү жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бишкекти эле алалы, башкалабызда көп жумуш орундары бар да. Ооба. Аймактарга өзгөчө айыл жергесине тартуу, кызыктыруу деген болуш керек да. Бул кантип ишке ашышы мүмкүн? Эми айыл жергесинде жумуш түзүү, жумуш орундарын түзүү боюнча бул ишканалар аркылуу. Эгерде айылдарда ишканалар ачылса, биз ошол жол менен азыр баратабыз. Ошондо жумуш орундар пайда болот. Мен жакында эле
Ош облусуна, Жалал Абад облусуна, Баткен облусуна барып келдим. Ошо биздин бир нече экономикабыздын бир нече долбоорлору бар болчу. Ошону текшерип, жумуш ошо чакан ишканаларды колдоо боюнча жана ошо жумуш орундарын түзүү боюнча долбоорлор болчу. Бүт жерге барып келдим. Ар бир жаңы ачылган ишкана бүгүнкү күнү өзүнө бир 5-10 адам тартып жатышат. Бул чакан ишканалар. Чакан ишканалар. Орточо ишканаларды да көрдүк. Алар ушу 5-7 жыл иштеген ишканаларды да колдоо көрсөтүлдү аларга каражаттар да берилген болчу. Алар болсо мисалы 10-15 киши иштесе, дагы үстүнө дагы 15-20 киши тартып жатышат сезон убагында. Эгерде айыл чарба тармагы болсо, сезон убагында 5-15-20 киши тартылып жатат. Андан тышкары мындай кызмат көрсөтүү жагынан дагы ишканалар бар. Ошол жагынан биз ошол бир нече ишканаларга жабдыктарды сатып бердик. Ошол жабдыктарды да аларды сервис кылыш керек, обслуживание кылыш керек, киши туруш керек. Ошол жагынан дагы ар бир жабдыктын жанында 2-3 киши жумуш орун түзүлдү. Ошол жагынан дагы мына эгерде ишкерлерди колдосоң, мына жумуш орундар пайда болот. Тетиги Лейлектен баштап Ошко чейин барып келдик, карап көрдүк, Жалал Абадты көрдүк. Бүт жерде бүгүнкү күнү ар бир ишкер мага кадр керек деп талап кылып атышат. Кадр, квалификациясы чоң деңгээлде кадр керек деп айтып жүрүшөт. Бүгүнкү күнү өкмөттүн алдында, мамлекеттин алдында жаңы талаптар пайда болду, жаңы чакырыктар пайда болду. Бул кадр маселесин чечүү, ошо кадрдын квалификациясын жогорулатуу ушул бул эң көйгөйлүү маселе болуп жатат. Биз ошол чакырыкка жакынкы 5 жылдын ичинде жооп беришибиз керек. Мен ойлойм, биз жооп беребиз, себеби бир нече чоң иштер болуп жатат жана ушул чоң иштер билим берүү министри тарабынан, эмгек министрлиги тарабынан, экономика министрлиги тарабынан бул иштер болуп жатат. Абдан жакшы. Болбосо реалдуу картина көрсөткөндөй көп жерде чындап эле жумушчу күч олуттуу жетишсиз болгондуктан өзгөчө курулуш тармагы, жеңил өнөр жай тармагын байкап жатсаңыз керек, чет элдик жарандар иштеген учурларга да биз күбө болуп атпайбызбы? Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришип, ант берип жатып айткан бир сөзү бар эле. Ушул чет мамлекетте иштеп жүргөн мекендештерди, кыргызстандыктарды мигрант кылбай өз өлкөбүзгө, өз мекенибизге кайтарып алсак, ушул менин бактым, ушул менин каалоом депчи. Ошол нерсеге биз баратабыз да азыр. Ошол туура айтасыз. Мына 21 жылдан баштап 5 жылдын эле ичинде мурун эгерде Кыргызстан жумуш күчүн экспорттосо, бүгүнкү күнү биз импортто баштадык. Мына айтып кеттиңиз, жеңил өнөр жай тармагында, жол куруу жагынан, курулуш жагынан бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн, ошол Өзбекстандан, Бангладештен, Пакистандан, Индиядан элдерди тарта баштадык. Бул дагы бир жакшы жагын да көрсөтөт экономиканын. Себеби квалификация керек, киши керек деп чет жактан уже ички экономикабыз эл жетпей, ушул сырттан тартып келип атабыз. Бул жакшы жагынан көрсөтөт. Экинчи жагынан бул мындай эмгек миграциясы кандай болушу керек? Мындай тартипке салынган миграция болушу керек. Себеби өзүбүз деле көрүп атабыз, биздин кыргызыбыз Россияга барып, башка өлкөлөргө барып, легалсыз жүрүшөт. Келишими жок болуп жүрүшөт. Биз дагы ушул мурунку натыйжаларды колдонуп, биз өзүбүздө жаңы ушул сапаттуу, жакшы эмгек мигранттарды тартып келишибиз керек. Себеби эгерде бизде жакшы технолог, конструктор, инженер табылбаса, сөзсүз каяктан аласың? Сырттан аласың. Ошондой эле жумуш күч бул ошондой эле товар деп айтса болот. Мисалы, эгерде бизде бир товарыбыз жок болсо, ошо машинени каяктан алып келебиз? Сырттан алып келебиз. Ошондой эле инженер жок болсо, биз дагы сырттан алып келишибиз керек. Же
бул эң жакшысы же өзүбүз университеттерден жана окуу жайлардан окутуп даярдап чоңойтушубуз керек. Сизге ыраазычылык айтабыз, Чоро Сейитович, келип маек курганыңызга, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул улуттук программада дагы көптөгөн багыттар камтылып атат. Анын ичинде эң оболу ушул экономикалык өсүштү, сиз айткандай, жарандарга жакшы, сапаттуу жашоону тартуулоо үчүн экономикада болобу, каржы тармагында болобу, баягы профицит, өсүш деген нерселерди камсыздоо болуп атат да. Ушул багыттан алганда бул улуттук программаны мына этап менен бирок ушул 2030 жылга чейин биз реалдуу 100%га ишке ашырышыбыз керек деп атабыз. Дагы кандай иштер аткарылат, кайсынысы аткарыла баштады, кандай этапка келди, бул жагынан алганда биздин дагы кызыгуубуз абдан зор. Ошондуктан биздин акыркы жолугушуубуз эмес деп мен ойлойм. Дагы да студияга чакырабыз, башка маалыматтарды алабыз. Азырынча биз жыйынтыктай туралы сизге амандык тилейм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, бул улуттук өнүктүрүү программада экономикадан тышкары адамдык потенциалды ачууга, коомдун биримдигинин жана ички күчүнүн тиреги болгон руханий баалуулуктарды чыңдоодагы багытталган бир нече документтер камтылган. Мына ушул багытта дагы биз ар тармакка алдыдагы күндөрдө токтолобуз. Андыктан Ала тоо 24 менен бирге болуңуздар. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Ал эми биздин суроолорго Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов жооп берди. Амандыкта жолугалы.